Жамгырлуу токой. Жер жүзүндө жамгырлуу токойлор бар. Түндүк Американын жамгырлуу токойлорунда кездешкен өсүмдүктөр менен жаныбарлар Африканын жамгырлуу токойлорунан айырмаланышат. Бирок аларга таандык жалпы белгилери болот. Жылуулук, нымдуулук, жамгыр жана бийик бак дарактар. Жыл сайын жамгырлуу токойлордо 200 сантиметр жаан-чачын жаайт. Орточо температура 26 градус Цельсийге жетет. Бул токойлордогу бак дарактар бийик болуп өсөт, анткени өсүмдүктөр абдан жиш өскөндүктөн аларга зарыл болгон күндүн нуру үчүн күрөш жүрөт. Ысык күн нымдуулук, түшүмдүү чөйрөнү түзөт. Окумуштуулар жер жүзүндө өскөн өсүмдүктөр жана жаныбарлардын түрлөрүнүн жарымынан көбүрөөгү жамгырлуу токойлордо жашашат деген пикирде. Бул биоар түрдүүлүк деп аталат. Жамгырлуу токойлор биоар түрдүүлүгү менен сыймыктанса болот. Анткени ал жерде түрлөр абдан көп, алардын көп түрү дагы эле изилдене элек. Жамгырлуу токойлор дем алууга жардам берет. Жамгырлуу токойлор биздин глобалдык чөйрө үчүн абдан баалуу. Анткени дүйнөнүн башка жерлерине караганда тыгыз өскөн жашыл өсүмдүктөр өзүнө күндү көбүрөөк топтойт. Ал жерде фотосинтез жана кычкылтектин циклы жүрөт. Мына ушул бактардын баары көмүр кычкыл газын жутуп, бизге зарыл кычкылтекти бөлүп чыгараарын элестетип көрсөңөр. Жамгырлуу токойлор биздин атмосфера үчүн эбегейсиз зор жашыл чыпка сымал кызмат аткарат. Жамгырлуу токойлорду жоготуу. Жамгырлуу токойлор жаныбарлар, өсүмдүктөр, бийик бактардын көптөгөн түрлөрү менен баалуу. Дүйнө жүзүндө жамгырлуу токойлор жыгач алуу максатында кыйылууда. Ал жерде бактар кыйылып жок болгондо бардык жаныбарлар, курт-кумурскалар жана өсүмдүктөр да жоголушат. Курчап турган чөйрө да толук өзгөрүлөт. Бак дарактарга сиңген нымдуулук бууланып кетет. Эрозия топурактын жука катмарын жууп кетет. Топурак жука болуп, дан өсүмдүктөрүн өстүрүүгө болбосо да, фермердик чарба жүргүзүү үчүн жамгырлуу токойлордун орду тазаланып, өрттөлүп жатат. Жыл сайын планетада 14 миллион гектардан ашуун жамгырлуу токойлор жок кылынат. Жамгырлуу токойлор көмүр кычкыл газдарынын деңгээлдерин азайтуу, кычкылтектин циклын кармап туруу үчүн маанилүү. Бирок жамгырлуу токойлордун бардыгы жок болгондо эмне болоорун эч ким айта албайт. Жамгырлуу токойлордо жоголуп бараткан жаныбарлардын көптөгөн түрлөрү жашашат. Алардын ичинде Мадагаскар аябы, шимпанзе, гиббон, горилла, ягуар, лемур, оцелот, орангутан, тоотапир, жолборстор бар. Силер билесиңерби? Силердин үйдөгү өсүмдүктөр жамгырлуу токойдон келген. Үйдөгү көпчүлүк өсүмдүктөр жамгырлуу токойдон алынып келген. Алар филодендрон, орхидея, бромелия, жамгырлуу токойлордон алынып келинген өсүмдүктөр күн нуру тийбеген, калың токойдун ичинде өсүүгө ыңгайлашкан. Өсүмдүктөрдүн мындай белгилери бөлмөдө өстүрүлгөн гүлдөр үчүн жакшы,
анткени бөлмөгө күндүн нуру көп тийбейт. Экотуризм. Коста-Рика сыяктуу көптөгөн өлкөлөр жамгырлуу токойлорду сактап калуу киреше алып келерин түшүнүп калышты. Коста-Риканын кооз жамгырлуу токойлору жапайы токойлорду көргүсү келген туристтерди кызыктырат. Бул экотуризм деп аталып, жоголуу коркунучунда турган токойлорду сактап калууга жакшы жол ачууда. Коста-Рика жапайы жамгырлуу токой түрүндө 12% аймагын сактап калды. Аз гана аймак көрүнгөнү менен жамгырлуу токой сакталып калгандыгы жакшы жөрөлгө. Экологиялык тажрыйба. Нөшөрдү жасап көргүлө. Жамгырлуу токойлор ысык жана нымдуулуктан үп болуп турат. Нымдуу аба көтөрүлүп, өйдө жактан муздак аба менен кездешип, жамгырды чакырат. Силер тропикалык нөшөрдү жасай аласыңар. Ал үчүн нан бышырган 2 калып, муз чакмактары, туткуч мээлей, муздак суу, электр чайнеги керек. Чоң кишинин жардамы да керек болот. Суу куюлган электр чайнегин иштеткиле. Бош калыпты столдун үстүнө чайнектин чоргусунун алдына койгула. Башка калыпка муздак сууну куюп, ага муз чакмактарын салгыла. Чайнек кайнаганда колуңарга туткуч мээлейди кийип, суу салынган калыпты чайнектен чыккан бууга кармагыла. Буулар муз менен муздатылган калыптын түбүнө чогула баштайт. Алар муздайт жана конденсация кубулушуна туш болушат. Андан кийин суунун тамчылары столдун үстүндөгү калыпка тама баштайт. Силер жамгырды жасап алдыңар. Чөлдөр. Чөл деген сөздү укканда чексиз километрге созулган ысыктагы кумдуу дөбөлөр көз алдыга келет. Бирок чөлдөр ландшафттары жана температуралары менен айырмаланышат. Сахара чөлү дүйнөдөгү эң чоң жана ысык чөл. Кумдуу ысык дөбөлөр Африка континенттин туурасынан курчап турат. Күндүз температура 51 градус Цельсийге жетет. Ал жерде катуу шамал болушу мүмкүн. Түн ичинде жылуулукту сактай турган өсүмдүктөр жана топурак кыртышы жок болгондуктан Сахарадагы температура 0дөн төмөн түшүп кетет. Сахарада дөңсөлөрдөн тышкары башка ландшафттар да бар. Кум капталган түздүктөр, тоолор, суусу бар жана өсүмдүк өскөн оазистер да кездешет. Оазистер кээ бир адамдардын жана жаныбарлардын чөлдө жашоосуна мүмкүнчүлүк беришет. Чөлдө жашоо үчүн өсүмдүктөр менен жаныбарлар ага калыптанышкан. Көпчүлүк жаныбарлар түнкү тиричиликке көнүшкөн. Аба салкындаган кезде түнкүсүн активдүү болушат. Кээ бир жаныбарлар кышкы чээнге кирген сымал абалга өтүшөт. Кургакчылык мезгилинде же экстремалдуу ысыкта уктап калышат. Муну жайкы чээнге кирүү деп аташат. Айрым жаныбарларда, мисалы фениктин, башкача айтканда Африка түлкүсүнүн кулактары чоң болуп өөрчүгөн. Ал анын денесин салкындатып турууга жардам берет. Кулактарынан өтүп айланган кан жонуна жакын болгондуктан түнкү салкында тез муздайт. Кээ бир чөл жаныбарлары суусуз да жашай алышат. Жетиштүү сууну өздөрү жеген өсүмдүктөрдөн алышат. Чөлдө
жоголуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын көптөгөн түрлөрү жашашат. Алардын арасында арави орикси, бактрий төөсү, чөл баштыктуу кашкулагы, чөл эчки эмери, чөл таш бакасы, чөл келемиш кенгурусу, чөл кескилдириги, айрым үйүздүү антилопа бар. Чөлдөр экстремалдуу жерлер. Борбордук Австралиянын ысык чөлдөрүндө кызыл кумдуу түздүктөр, тоолор кездешет. Күн нуруна жаркырап чагылышкан кургак көлдөрдүн үстү суудай көрүнүп турат. Бул ысыктан пайда болгон закымдар. Кенгуру сымал көптөгөн жаныбарлар кургак жерлерге жашоого көнүп, өздөрү жеген өсүмдүктөрдөн жетишинче суу алып жашай алышат. Сонора чөлү бул эң чоң кумдуу түздүктөр жана тоолор. Ал түштүк Калифорниядан Аризона жана Мексиканын түндүк батыш аймагына чейин созулуп жатат. Колорадо дарыясынын куймалары чөл аркылуу өтүшөт. Ошондуктан бактар, кактустар жана бадалдар ал жакта өсүшү үчүн суу жетиштүү. Аризонанын чөлдөрүнөн эбегейсиз кактустар, цереус жана баррел кактустары жолугат. Гүлдөгөн кактустар менен дайыма жашыл юкка өсүмдүктөрү чөлдү биз элестеткендей ачык чөл талаасындай эмес, бакчага окшоштурат. Чөлдөрдө жамгыр жааганда суусу бар кыска убакыттын ичинде өсүмдүктөр гүлдөп, урук берет. Катуу жааган жаан-чачын капысынан суу ташкынын пайда кылышы мүмкүн. Бир нече мүнөттө кургак арыктар буркандаган дарыяга айланат. Чөлдөр экстремалдуу аймактар. Муздак чөлдөр. Жер жүзүндөгү эң чоң чөл ысык чөл эмес, тескерисинче муздуу шельф, башкача айтканда муздуу жээк, Антарктиданын ички бөлүгү. Аны муз каптап турат. Бул жерде кар көбүнчө жээкке сейрек жаайт. Бул муздуу чөл 1,5 километрден ашык калыңдыктагы кабатталган музунда таза сууну көп кылып топтогон. Экинчи муздак чөл түштүк Монголия менен түндүк Кытайдын ортосунда таштуу түздүктө жайгашкан. Гоби чөлү. Дүйнөдө чөлдөр көбөйүүдө. Бир нече гана сантиметр жаан-чачын жааган шалбаалардагы жана талаалардагы кургак жайыт жерлер чөлгө айланууда. Үй жандыктарын көп жайгандан улам топуракты бекемдеген, нымдуулукту тамырында кармаган, жерди каптап турган өсүмдүктөрдүн өспөй калышына алып келет. Ошентип жер чөлгө айланат. Топурактын үстүңкү катмары кургап, шамал учуруп же жуулуп кетет. Чөл мына ошентип пайда болот. Жасап көргүлө. Жаныбарлар үчүн жашоо чөйрөсүн түзгүлө. Эски журналдардан жаныбарлардын сүрөтүн тапкыла. Аны кесип алып, чоң барактын ортосуна чаптагыла. Эми анын айланасына жашоо чөйрөсүн тарткыла. Африка пилин койсоңор, анда ага чөптүү саваннаны, баобаб дарагын жана көк асманды тартып, зебра жана акырларды, башкача айтканда жирафтарды кошуп койгула. Ошентип пилдин жашоо чөйрөсүн түзүп бересиңер. Шалбаалар жана талаалар.
Жер жүзү боюнча шалбаалар жана талаалар токойлор менен чөлдөрдүн ортосунда өткөл аймактарда жайгашкан. Булар чөлдөргө караганда нымдуу, ал эми жамгырлуу токойлорго караганда кургак болушат. Ал жакта бактар сейрек кездешет, көбүнчө чөп өсөт. Жаныбарлар бак-тарактар көп болбогондуктан аларга уя салып, жырткычтардан жашына алышпайт. Өзүн коргоо үчүн көпчүлүк талаа жаныбарлары абдан тез чуркай алышат. Саванна деп аталган Африканын талааларында зебралардын үйүрлөрү, газелдер жана төө куштар жырткычтардан коргонуу жоопкерчилигин бөлүшүп, бирге жайылып жүрүшөт. Гну антилопаларынын үйлөрү миллион жандыкка жетет. Үйүрдө жашоо коопсузураак, жырткычтар да тез чуркашат. Африка гепарды жер жүзүндөгү эң ылдам чуркаган сүт эмүүчү деп эсептелет. Ал кыска аралыкта ылдамдыгы 112 километрге чейин чуркай алат. Таштандыларды кайра иштетсе болот. Таштандыларды кайра иштетүү жаңы идея деп ойлойбуз. Бирок 2000 жыл мурда кытайлар эски балык кармоочу торлорду жана эски чүпүрөктөрдү кагаз чыгарганга кайрадан иштетишкен. Төмөндө кайра иштетүүгө мүмкүн болгон буюмдардын тизмеси жазылган. Бул сөздөрдүн тамгаларын жаңы сөздөрдү жасоо үчүн колдоно аласыңарбы? Сөздөрдү тапкыла. Айнек, темир, пластик, кагаз, алюминий, жашылча калдыктары. Биринчи. Жер планетасынын спутниги. Бул эмне? Эки тамгадан турган сөздү тапкыла. Экинчи. Жер астындагы байлык. Бул эмне? 3 тамгадан турган сөздү тапкыла. Үчүнчү. Өтүк мындан тигилет. Жообу 4 тамгадан турат. Ар бир эл сактаган адат. Бул кайсыл адат? 4 тамгадан турган сөздү тапкыла. Бактын бир түрү. 3 тамгадан турган сөз. Кургактагы эң чоң жаныбар бул кайсы жаныбар? 3 тамгадан турат. Үй канаттуусу. 3 тамгадан турган сөздү тапкыла. Жайлоодо жайылып жүрөт. Жообу 3 тамгадан турат. Мөмө жемиш. Жообу 4 тамга. Гүлдөрдү чаңдаштырат. Бул эмне? Жообу 4 тамгадан турат. Австралия талааларындагы жашоо. Кургак, бадалдар менен капталган Австралия талааларындагы жаныбарлар тез, бирок секирип чуркашат. Кенгурулар топ-тобу менен 56 километрге чейин жүрүшөт. Австралиянын кургак талааларында жаныбарлар аз кездешет. Адамдар жашоо тиричилик жокко эси деп ойлошот. Бирок аны кенгурудан башка дагы көптөгөн жаныбарлар мекендешет. Бул жерден саякатчылар динго, башкача айтканда жапайы итти, баштыктуу кашкулакты, кум игуанасын жана валаби кенгуруларын көрө алышат.
Талааларбы же айыл чарба жерлериби? Талаалар менен шалбаалар жер жүзүндөгү эң түшүмдүү жерлер катары саналышат. Жердеги көпчүлүк талаалар менен шалбаалар айыл чарбачылыгын жүргүзүү үчүн айдалган. Анткени топурагы азык түлүк өстүргөнгө ылайыктуу. Ошондуктан мындай жерлерди дүйнөнүн негизги кампасы деп аташат. Бул жерлер мал жайганга жана чоң үйүр жылкыларды бакканга ыңгайлуу. Көптөгөн талаалар менен шалбаалар айдалып иштетилген. Мунун баары жоголуп кетеби деп адамдар тынчсыздана башташкан. Азыркы кезде айрым жапыз жана бийик чөптүү кең талаалар айыл чарба ишмердүүлүгүнөн корголуп, корукка алынууда. Үй жаныбарлары тарабынан кысылып, жоголуп бара жаткан жапайы жаратылыштын түрлөрүн коргоо үчүн Африкада улуттук парктар түзүлүп жатат. Келечекте табигый шалбааларды, талааларды сактоо менен биз керектей турган азык болуучу өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн тең салмагын сактоого жетишүүбүз керек. Шалбаалар менен талааларда жоголуп кетүү коркунучунда турган көптөгөн жаныбарлар жашашат. Алар Африка пили, Африка жапайы эшеги, чөө сымал ит, газель, Америка күзөнү, гепард, гигант кара антилопасы, Пржевальск жылкысы, оранга, токой карибусу. Өрт чулгаган талаалар. Талаалардагы өрттөр өсүмдүктөрдү кайра жаңыртуунун маанилүү жолдорунун бири болуп саналат. Уруктары өнүшүү үчүн кээ бир өсүмдүктөргө от керек. Өрттөлгөн чөптөр башка өсүмдүктөргө жер семирткич болот. Чоң жаныбарлар оттон качып кете алышат. Майда жандыктар оттон жана жырткычтардан коопсуз жер астындагы ийиндерге кирип сактанышат. Бул жерде алар бүтүндөй түздүктү каптаган коркунучтуу талаанын өртүнөн сактанышат. Кең талаа ити чоң колонияда жашайт. Эч качан ийинден алыс кооптуу жактарга кетпейт. Алардын ийиндерине калдыркандуу жылаандар менен Америка күзөндөрү кире алышат. Алар талаа итинин үйүнө чейин кирип таап алышат. Саздак жерлер. Саздак жерлер ар түрдүүлүгү менен айырмаланышат жана көптөгөн жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн мекени болуп саналышат. Алар жапайы жашоо үчүн абдан маанилүү. Анткени азык болуучу заттарга бай. Көптөгөн канаттуулардын түрлөрү анда көбөйүшөт жана балапандарын чоңойтушат. Келген куштардын арасында жыл бою түндүк менен түштүктүн саздак жерлерине өрдөктөр, каздар, ак куулар жана гагаралар учуп келип турушат. Суунун көп болушу саздак жерлерди курт-кумурскалардын жана алар менен азыктанган жаныбарлардын жашоосу үчүн идеалдуу жайга айландырат. Аларга жарганаттар менен чабалекейлер, бакалар менен саламандрага окшогон жерде сууда жашоочулар киришет. Ташбакалар, жылаандар жана аллигаторлор сыяктуу рептилиялар саз жерлерде жашашат. Саздак жерде жашаган жаныбарлардын көптүгүнөн сүт эмүүчү жырткыч жаныбарлар азык издеп жүрүшөт. Бул жерлер жапайы жаныбарларга бай. Саз жерлерде жоголуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлар көп. Алар карлик же кичине алабутуран сууда сүзгөн кушу, суу ташбакасы,
лосостун түрлөрү: Атлантикалык чавыча, кижуч, нерка жана кета. Кара саз ташбакасы, Калифорния жолборс сымал саламандрасы, жаян, камышсаз тоого, чаар көлмө ташбакасы, түстүү форель жана осетр. Саздак жерлердин түрлөрү: саздак жерлер суулуу мейкиндикте болгону менен дүйнөдө саз жерлердин көптөгөн түрлөрү бар. Төмөн жактагы саздар бар. Алар көлмөлөр менен көлдөрдүн жээктеринде жайгашкан. Мындай саздар ачык болот. Ал жерде камыш, өлөң чөп жана рагоз чөбү кездешет. Бадалдуу саздарда бадалдар жана бак дарактар өсүшөт. Саздарда сейилдеп жүрүү кыйын жана коркунучтуу. Мангра саздары жээкке жакын дарыялар менен деңиздер кошулган жерде түзүлүшөт. Бул жерде суу туздуу, бирок океандагыдай эмес. Мангра бактары жээктерди толкундуу суу ташкындарынан жана эрозиядан сактоо үчүн маанилүү. Анча терең эмес көлмөлөрдө түзүлгөн саздар да бар. Ага бара-бара өсүмдүктөр менен жалбырактар толуп, капталган калың катмар болгончо өсүшөт. Суунун астында чириген өсүмдүктөрдүн үстүндө мамык чөптөр, папоротниктер жана башка өсүмдүктөр тамырларын жайышат. Убакыттын өтүшү менен суунун үстүн каптаган калың катмар бара-бара чым көңгө айланат. Идишти жапкан челдей ал абаны кое бербейт жана кычкылдарды түзөт. Натыйжада сазга түшкөн буюмдар абдан жай чирей баштайт. Булар дүйнөдөгү саз жерлердин түрлөрүнүн бир аз гана мисалдары. Силер билесиңерби? Саздагы мумиялар. Кээ бир саздар абдан туздуу. Ал жерден адамдардын денелерин таап алышканда 100 жыл өтсө да алар мумия сыяктуу сакталып калышкан. Эң байыркы адамдын денеси Даниянын сазынан табылган. Ага 10 000 жыл болгон дешет. Абайлагыла, ачка өсүмдүктөр. Саздак жерлерде суу көп болгондуктан топурактан бардык азык болуучу заттар жуулуп кетиши мүмкүн. Өсүмдүктөр суунун чөйрөсүнө калыптанууга муктаж. Ал жерде жашай алгыдай болушу керек. Өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрү өздөрүнө азык зат катары курт кумурскаларды кармап жегенге ыңгайлашкан. Шамдагай жалбырак, росянка жана Венеранын чымын кармагычы курт кумурска жей турган өсүмдүктөр. Аларды саздардан кездештирүүгө болот. Ар бир өсүмдүктүн олжосун кармап жей турган өзүнө тиешелүү укмуштуу ыңгайы болот. Шамдагай жалбырак курт кумурскаларды таттуу жыты жана кызыл сызыгы менен өзүнө чакырып, жалбырактын ортосуна кире турган жол менен кумара сымал формадагы өсүмдүктүн ичине тартат. Курт кумурскалар ал жол менен кумаранын ичине шире издеп киришет. Алар кайра сыртка чыгаарда ылдый жакты караган катуу жипчелерине кабылышат. Алар сыртка чыгарбай жолун бүтөп калышат. Курт кумурскалар чарчаганда кумаранын түбүндөгү суюктукка түшөт да акырындык менен эрип кетишет. Росянканын жиптүү жалбырактарында жабышчаак суюктук болот. Курт кумурскалар аны шире деп ойлоп жаңылышат. Курт кумурскалар жалбыракка конгондо бул илээшкен суюктукка жабышып калышат. Андан кийин жалбырак жабылат. Курт кумурска ичинде калып эрийт.
Венера чымын кыргычынын олжо кармоо ыкмасы абдан таң каларлык. Ар бир сабагынын аягында ракушка сымал сыртты көздөй ачылган жалбырагы болот. Ал өзүнүн кызыл өңү менен курт кумурскаларды өзүнө тартып турат. Анын жалбырагына конгон курт кумурскаларды сезгич жипчелери чалып алып, жалбыракты жабууга белги беришет. Жалбырактын ичинде калган курт кумурска өсүмдүктүн ичинде ээрит. Океандар. Эгер силер дүйнөлүк картаны карасаңар, көптөгөн түрдүү океандар биригип, жердин 1/4 каптап тургандыгын көрөсүңөр. Тынч океан эң чоң океан. Андан кийин Атлантика океаны, Инд океаны, Антарктида, Түндүк муз океаны бар. Океандар эбегейсиз зор. Анда түрдүү жашоо чөйрөлөр кездешет. Күндүн нуру өтө алган океандын үстүңкү бөлүгү эпипелагия зонасы деп аталат. Бул жерде деңизде жашаган жандыктардын көптөгөн түрлөрүн көрүүгө болот. Миллиондогон майда фитопланктондор суунун үстүндө сүзүп жүрүшөт. Алар күндүн энергиясын фотосинтез аркылуу алып жашашат. Фитопланктон океандагы азык чынжырынын эң төмөн жагында жайгашкан. Көптөгөн жаныбарлар аны менен азыктанышат. Океандын бул катмарында балыктар, акулалар, скаттар, медузалар, деңиздеги сүт эмүүчүлөр жана деңиз ташбакалары жашашат. Океандагы адам көрө албай турган жашоо чөйрөсү океандын түбү же анын бентикалык зонасы. Бул жерде жаныбарлар көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта жана басымы күчтүү сууда жашоого жөндөмдүү болушу керек. Кээ бир жаныбарлар караңгылыкта жарык чыгарат. Бай риф. Океандагы дагы бир жашоо чөйрөсү коралл рифи. Жамгырлуу токойлордон кийин био ар түрдүүлүккө бай коралл рифтери болуп эсептелет. Ал жерде көп сандаган жаныбарлар менен өсүмдүктөр жашайт. Бул эң бай жана маанилүү ареал. Көптөгөн жоголуу алдында турган жаныбарлар океанда жашашат. Алар көк кит, Гренландия кити, чаар кит, боз кит, жашыл деңиз ташбакасы, Гавай тюлен манахы, Бисса деңиз ташбакасы, бүкүр кит, терилүү ташбака, лаггархед, кашалот, стеллердин деңиз арстаны. Океандын толкунданган ареалдары. Агын суунун булуңу океан ареалдарынын өзгөчөлүктөрүнүн бири. Алар океандар жээк сызыктарына кездешкен жерде жайгашкан. Суу кирген жана тартылган аймак тайыз болгон жерде көптөгөн түрлөр жашашат. Анткени күндүн нуру суу жетиштүү, жээкке урунган толкундардан алыс. Суу кирген аймактардагы жаныбарлар толкундардын кыймылына ыңгайланышып, якорь сымал сууга агып кеткенден сактанышат. Өздөрү суу болуп калышса да, өзгөрмөлүү кырдаалда кыймылдай алышат.
Уюлдук аймактар. Антарктида жер жүзүндөгү эң муздак жер. Ал жерде кээде температура 90 градус Цельсийге чейин төмөн түшөт. Ал биздин 7 континентибиздин бири. Анын ичине түштүк уюл да кирет. Антарктиданын жээги шамалдуу жана кар капталганы менен Антарктиданын ички бөлүгү чөл. Ички кургак аймактары ысык кумдуу чөлгө окшош эмес, бирок чөл деп эсептелинет. Ал калың муз менен капталган. Муздун калыңдыгы 1,5 миң метр. Бирок ал жерде кар абдан сейрек жаайт. Бул тоңгон чөл. Антарктика капталган муз катмарында жер жүзүндөгү бүткүл таза суунун 90% топтолгон. Пингвиндер, деңиз мышыктары, деңиз леопардтары, Уэделла тюлени, деңиз пилдери, альбатростор, бороончулар, көк киттер, жырткыч киттер жана крилдер. Бардыгы Түштүк океандын ареалын тоңгон континенттин тегерегин мекендешет. Арктиканын Антарктида сыяктуу жери жок. Бирок Европанын түндүк тарабын, Азияны, Түндүк Американы, Гренландияны, ошондой эле Түндүк уюлду өзүнө камтыйт. Ал тоңгон океан. Арктикадагы жалгыз жашоо чөйрөсү арктикалык тундра. Ал аймакты түбөлүк муз каптап турат. Бир да бак жок. Арктикалык кыска жай мезгилинде күн суткасына 24 саат тийгенде өсүмдүк өсүшү мүмкүн. Мындай саздуу түздүктө жолоочунун жол жүрүшү кыйын. Өзгөчө жаалдуу чиркейлер ал жердеги жандыктар менен азыктануу үчүн түшкөндө опурталдуу. Мускус өгүзү, карибу, леминг, писец, коён, карышкыр жана уюлдук аюу бардыгы Арктиканын чиркейлерине таланышат. Жасап көргүлө. Уюлдук аюу. Муз тоңдуруучу калыпка суу менен карагаттын ширесин аралаштырып койгула. Андан кийин аюу кейиптеги мармелад момпусуйду ар бир 4 бурчтукка койгула. Муздаткычтын тоңдуруучу бөлүгүнө бир нече саатка чейин салгыла. Досторуңарды чакырып, тоңгон уюлдук аюуну идишке салып берсеңер, кызыктуу болот. Айсберг деген эмне? Айсбергдер океанда калкып жүргөн эбегейсиз зор муздар. Алар жылуу мезгилдерде чоң муз мөңгүлөрдүн массивинен бөлүнүшөт. Көпчүлүк айсбергдер Антарктиданын четинен же Гренландиянын муз катмарынан, башкача айтканда таза суулардан сынган. Алар көрүнүп турган өлчөмүнөн алда канча чоң болушат. Айсбергдин үстү гана деген түшүнүк силер четин эле көрүп турасыңар дегенди билдирет. Адатта анын 8ден 1 бөлүгү гана суунун үстүнөн көрүнөт. Көп бөлүгү көрүнбөй суунун астында калат. Алар жанынан өткөн кемелерге жолтоо болушат. Эң кичине айсбергдер граулер деп аталышат. Алар абдан коркунучтуу. Анткени кемелердин радарларынан көрүнбөйт, суунун үстүнөн байкалбайт. Жасап көргүлө.
Жашыруун коркунуч. Силер айсбергдин жашыруун бөлүгүн жеңил эле көрсөтө аласыңар. Айнек идишти алып, ага суу толтургула. Жана муз чакмактарын салгыла. Карагыла, канча муз суунун үстүндө калды. Анча көп эмес. Эми муз чакмактарын көлөмү силердин мектепте өлчөмдө болгонун элестетип көргүлө. Шаардагы чөйрө. Шаарда жапайы жаратылыш болбойт деп ойлошуңар мүмкүн. Чындыгында шаардагы өсүмдүк өскөн чөйрөдө түркүн жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн жашоосун байкоого болот. Отоо чөбөсүп, каралбай калган жерлерде да курт-кумурскалар жашашат. Алар көпөлөктөр, жетим көпөлөктөр, кумурскалар, арылар, коңуздар жана таракандар. Американын шаарларында жапайы сүт эмүүчүлөр, чычкандар, келемиштер, иноттор, скунстар, тыйын чычкандар, бурундуктар, жарганаттар жана бугулар адаттагы көрүнүш болушу мүмкүн. Сайроочу канаттуулар, көгүчкөндөр, бүркүттөр, ылаачындар, өрдөктөр жана чардактар да шаарда жашашы мүмкүн. Сойлоп жүрүүчүлөр жана амфибиялар шаардын парктарындагы көлмөлөрдө жашашы мүмкүн. Жапайы жаныбарлар шаар тиричилигине калыптанып, аны мекендеп калышкан. Качандыр бир кездерде жардым бооруна уя салган көгүчкөндөр дан жана уруктар, курттар менен азыктанышкан. Азыр шаарларда үйлөрдүн чатырларында жашап, көчөдөгү тамак аштын калдыктары менен азыктанышат. Ылаачындар дагы жардым бооруна уя салышчу. Азыр алар бийик үйлөрдүн үстүндө жашап, көгүчкөндөрдү жешет. Шаардагы парктар жапайы канаттууларга ыңгайлуу шарт түзүшөт. Алардын уясына кол салган жырткычтар жок. Иноттор шаар чөйрөсүндө өзүнө көп азыктарды таба алышат. Көлөмдөрү токойдо жашаган иноттордон 2 эсе чоң болушат. Жаныбарлар шаардагы унаалардын үнүнө, адамдар жакын жашаганына көнүп калышат. Кээде алар темир банкаларга алаксыганда адамдар кармап алышы мүмкүн. Унаа көп жерге кабылганда айласы кетип тынчсызданышат. Токойлордун аянты кичирейип, шаарлар чоңоюп бара жатат. Ошондуктан жапайы жаныбарлардын көбү шаар тиричилигине калыптанганга аргасыз болушу мүмкүн. Эмне кылуу керек? Шаардагы бакчаны өстүргүлө. Шаардагы бакчалар шаардагы жандуу жаратылышка шарт түзүүнүн жана азык-түлүк менен камсыз кылуунун мыкты жолу болуп эсептелет. Өзүңөрдүн чакан бакчаңарды өстүрүп көргүлө. Айрыны жана бурачок аттуу гүлдөрдүн уругун алгыла. Гүлдөрдүн өңү ак, сары, күлгүн түстө болот. Айры менен жолдун четиндеги топуракты жумшарткыла. Топуракка уруктарды таштагыла.
суу куйгула. Кийин бул жерди улам карап суу куюп тургула. Жайында баардык гүлдөр гүлдөшөт. Топурак салынган идишти терезеге койгула. Чымчыктар менен көпөлөктөр жактырган гүлдүн уругун сепкиле. Алар маргаритка, циния монарда же фуксия гүлдөрүн тиксеңер болот. Суукка чыдамдуу гүлдү гүл челекке отургузуп, эшиктин алдына койсоңор да болот. Өсүмдүккө мөмөлөрдү, жүгөрүнү, чемичкелерди илсеңер, аларды көрүп, чымчыктар силерге конокко келишет. Үйүңөргө, терезеге жакын жерге мөмөлөрдү, жүгөрү же уруктарды илип, канаттууларды чакырсаңар болот. Жасап көргүлө. Шаардагы жандуу жандыктар. Блокнот жана калем сап алып, шаарыңардагы паркка баргыла. Отургучка отуруп, тегерегиңерди карагыла. Кайсы жаныбарларды көрүп жатасыңар? Канаттуулар көрүнөбү? Тыйын чычкандар барбы? Эмне көрсөңөр, ошонун баарын жазгыла. Байкагыла жана тыңшагыла. Куштар сайраганын угуп жатасыңарбы? Тегерегиңерде курт-кумурскалар бар бекен? Арычы, көпөлөкчү, шаардагы чөйрөдө жаныбарлар силер ойлогондон көп бекен?